Пайғамбарға Алла Субханаху ва Тааля бұйрық береді екен, қандай деп? Сен Тур тоғысына шығып кеткен деп. Тур тоғысы Египетте. Тур. Мұса пайғамбарға вахи түсті ғой Турда. Білесіздер бе? Тур деп. Құран-ы Кәрімде Алла Тағала Тур тоғысына ант ішкен. Уаттин ва зайтун ва тури синин. Сайна деп қояды. Сайна деген өрем бар. Ошол жерде Тур тоғы бар. Ошоға Алла Тағала ант ішіп жатыр Құранда. Ал Тур тоғысы қандай тоғы десеңіз, қасиетті тоғы. Алла Субхана ва Тааля Муса пайғамбарға Таурат түшірген тоғы. Муса пайғамбармен сөйлешкен тоғы. Ошол Тур тоғысына Иса пайғамбарға айтады, иман келтіргендердің бардығын алып шығып кет. Эмне үчүн? Азыр бір қоом шығады. Ким деген? Яжуж Мажуж деген. Ага эч ким туруштук бере албайт дейт Яжуж Мажужга. Алар ушундай кырат. Алар адам болот. Алар жин эмес, же айван эмес, же башка махлук эмес. Алар адамда, Бани Адам. Бұлар адам эле болот. Яфас ибн Нухтун ауладынан. Нух пайғамбардың уулу бар, Яфас деген. Ошол Яфастын балдарынан болот. Құран-ы Кәрімде Каф сүрөсүндө Ал-Искандар Зулқарнайн бүткүл дүйнөнүн бадышасын басканда, ошо бир коомго барса, ал жерде ушул Яжуж Мажуж, ушундай бир эл, ушундай коом өтө бузуку, ушулардан бизе сактап калың деп алар арызданганда, болду деп туруп аларга чоң дуалды куюп салган. Жөнөкөй куйган эмес, ошо дуалды аларды ушу батырып туруп, ал мындай экенде, мисалы бир кокту болот да. Кокту. Мында бир кокту, то есть мына эки тоо, ортосу кокту. То есть ушеле да. Ошонун үстүн жаап салганда полностью ушулар менен темир тияктагы бардык ошол жердеги кандай гана бир арматура болбосун, кандай жездер менен үстүн полностью жаап куюп салган. Алар кыямат күнгө чейин чыга албайт. Кыямат күнгө жакын, кыямат күндүн белгиси катары Алла Тааланын анын амири менен чыгат алар. Алар чыкканда ушунчалык көп, ушунчалык ач, билбейм кандай экен, буга эч ким туруштук бере албайт. Ушул Иордания жакта бир көл бар экен. Ошо көлгө келип туруп алдыңкысы ичип, ал өтүп кеткенден кийин эң акыркы аскер келгенден кийин, бул жерде суу болгонбу, болгон эмеспи дейт экен да. Көлдүн суусун ичип сала турган, бардык нерсени жей турган. Ушунчалык бузукулук кылып Алла Таала Иса пайгамбарды иман келтирген адамдар менен кошо Тур тоосунда буну сактап калат экен. Жегенге эчтеке жок. Ошол учурда Иса пайгамбар жана иман келтиргендердин тамагы, курсагы Субханаллах, Алхамдулиллах, Аллаху акбар менен тоет экен. Бул Сахи Муслимде келет. Бул хадис, достоверный хадис бул. Алар тамак жебейт, мында жебейт. Жегенге эчтеке жок. Алар зикир менен курсагы тоет экен. Субханаллах, Алхамдулиллах, Аллаху акбар деп курсагы тоет берет. Кийин булар ушунчалык жер бетин бардан баскандан кийин, мынакей, биз жерди басып алдык. Эми асманга деп, асманга